Рахмат, урматтуу премьер-министр, айтсаңыз, азыр айылда жерлерде жалаң жумуштарды, мониторинг, опрыскивание территории, гуманитардык социалдык жардамдар жеткирүү жана башка жумуштардын бардыгын айыл өкмөт, мэрия кызматкерлери, участковыйлар, ФАП, ГСВнын кызматкерлери жазып атат. Кимдерине, мен айтып кеткендердин кимдерине надбавка айлык берилет? Biz azı çeçkenimiz darıgerlerken gana çeştik. Darıgerlerken çeştik. Ana mizan boyunca. Yok, darıgerlerin FAP GSV'larga berilebi? Al jerde şu oğru menen görüşkön katmar kategoriyanın barına verildi. Ana emi bizden ministerlik özü anıktaş gerek da kimge verildi? Tak aytıp koysun da hazır FAP menen GSV'ga. ФАПтардагы, ГСВдагы ким ошол коронавируска катышса ошолордун баарын акча төлөп беребиз. Атайын эми бар расчет менен саатына жараша, анан кийин расчет менен, минимальный расчет менен апрель Жо, эң кыйын үйүнө барып мониторинг кылып, аларды скорый менен обсервацияга ким жеткизип атат? Биринчи алгачкы медициналык участковыйлар, айыл өкмөттөр, кызматкерлер. Эмне үчүн бүгүнгө чейин аларга кошумча айлык берилбейт? Катышканда кишилерге барына берилет, список түзүп, алар бизге берет, эмеси менен заявка. Региондо карабайсызбы, посттордо кимдер турат? Айыл өкмөт кызматкерлери туру. МЧС кошулуп туруп, бирок алар форма менен. Ошону силер караган жоксуңар да. Жалаң эле обсервацияга надбавка деп. Ушуга көңүл бурсаңыз, урматтуу премьер-министр. Андан кийинки суроо, мына ПЦРдын баасын айтып коюңузчу. Канча менен закуп кылынды, бир адамдын азыр анализи канча баа болот? Жана жаңы мисалы Донецкий лабораториясында. Лабораторияда 2290 сом. 90 сомду жанагы анализ алган пробиркалар, жанагы растворлор кетет. Ал эми 2200 ПЦРдын иштегендеги жанагы тест системасы жалпы эме кошкондо канча күндө анализ чыгат? 9 сааттын ичинде чыгат. Региондорду карасаңыздар. Анан кийин бул жерде силер айтып кеттиңер, мен өткөндө токтомго киргиздик эле, урматтуу премьер-министр. Кыргыз-Орус фондунан 200 миллион долларды Айылбанк РСКга, айыл чарбага, кредитованияга бөлүп бериш керек деген пункт кирди эле. Кандай чечилди ушул? Чечилдиби? Азыр иш жүрүп атат бул боюнча. Эч нерсе чечилген жок эле. 260 миллион доллар баалуу кагаздарда Россиянын рыногунда турат. Ошол бизге баа 500 миллион бөлүнгөндүн 260 миллион доллары. Ал боюнча мен Россиянын премьер-министрине кат жазып, Асрандиев иштеп атат, Силуанов менен. Биздин жаңы фондко келген Алиев мырза да иштеп атат. Биздин көз карашыбыз деле ошондой. Биздин экономикага тез алып келе турган механизмдерди алып келишибиз керек. Ошол каражаттардын ичинде да ушу Россия-Кыргыз фондунуку да бар. Эмне да биздин 67% эл айыл чарбада да бизнес эмес туурабы? Демек биз негизги көңүлдү айыл чарбага буруш керек. Бүгүн картошканын уругу 30 сом. Өзү картошканын баасы. Урукка тигет. Фасолдун уругу бүгүнкү күндө 90 менен 120 сомдун ортосунда. Азыр коронавируска тиги үйүндө отуруп калды, акча таппай калды. Кантип урук сатып алышат? Аны кандай кылып чечесиздер? Эми мына азыр пассивной башталды да массовый бүтөйүн деп атат даже кээ региондордо. Айыл чарба жумушу боюнча Кенжебек Сатынкулов эч кандай тыюу жок. Мына мен Баткен эмес, Ош менен Жалал Абадта айыл чарбасын кыдырып келдим. Мына жакында Чүйдү батыш жагында, чыгыш жагында кыдырдым. Айыл чарбасында жүрүш, кыймыл аракети боюнча эч кандай проблема жок. Мындан тышкары ФСК деп 8 программасы иштеп атат, ал жерде ошо миллиард сом тегерегиндеги. Мындан тышкары ошо айыл чарба банкы, айыл банк башкалар берип аткан кредиттер боюнча эч кандай эме жок. Тыюу салуу жок. Биз азыр мен жардам берүү деп атам. Жардам берүү эмне? Үрөндү жеткирип бергенге. Үрөн кымбат. Эми ал баасына жараша болот да. Эгерде кымбат болуп, кандай кымбат болгонун фактыны берсеңиз, биз карайлы да кандай болуп атат. Сиз айткандай проблема жок болсо, анда гуманитарлык жардамды кимге берип атабыз биз? Кандайча проблема жок? Айылга барып кирип көрбөйсүзбү проблема? Үрөөнчүлүк боюнча, асыл тукум боюнча маселелердин баары чечилип атат. Өзүбүздүн программабызга ылайык. Анан сиз оюңуз боюнча бекер деп атасызбы? Жок, азыр кошумча насыя берүү, аз пайыз менен, узак мөөнөт менен ушуну чечип жана ФСКда мал чарбасында бир багыт, экинчиси үрөөнчүлүккө, талаачылыкка, өсүмдүккө бир багыт иштеп атат да. Анан үрөөнчүлүктү колдоо боюнча, дотация кылуу боюнча механизм иштеп атат. Субсидирование боюнча. Кошумча 10 секунд.
Эми мен айтайын дегеним, насыя берүүнү көбөйтсөңөр деген. Жанагы 200 миллион долларды бөлүп бергиле. Булардын каражаты жетишпей жатат банктардыкы. Дыйкандарга 20%-не насыя берилип атат, калганы очередь жетпейт. Жана ФС Bizde 10%, егер переработка болса 6%-га чейин алса болот азыр. Бирок эми каражат баарды ашык эмес, бирок ошол багытта иштеп атат. Азыр өзүңүз айткандай жанагындай булактарды тактасак, мына биз азыр азык-түлүк коопсуздугу боюнча бизде кандай проблема бар экенин көрдүк да. Бизде 60 000 тонна буудайдан башка эч кандай азык-түлүк коопсуздугу боюнча чаралар жок экен да. Ушунун баарын тең өзүбүздүн айыл чарбасында өндүргөн продукцияларды кайра иштетип чыгуу, өзүбүздүн рынокко сатуу боюнча механизм мен ойлойм азыр күчөйт деп. Себебинен де көрдүк проблемалар кандай экен. Кошумча 10 секунд. Урматтуу өкмөт, мен мынагу азыркы чечимди бизнеске ачуу жол берүүнү колдойм. Эң туура. Буну азыр кой бербесек, ооруда эле үйдө жата берсек, күзүндө ачка калабыз. Ошондуктан ушуну көбөйтө бергиле, ачыш керек. Башка вариант. Туура. Рахмат.